Ondan ikisi çoğunlukla. Жанында bu жерде Исламская академия болуп турган болду. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, кымбаттуу Орто Сайлык тургундар. Биз Орто Сай айылынын көркүнө көрк кошуп, архитектуралык көрүнүшүн арттыра турган, ошону менен бирге момун мусулмандардын ибадат кылуусуна шарт түзгөн ыйман борбору мечит медресе комплексин түптөп курулушун баштоо жөрөлгөсүнө чогулуп олтурабыз. Орто Сайды биз айыл дегенибиз менен Борбор калаага улагалаш жайгашкан, келечекте Бишкек шаарынын аянтын кеңейте турган стратегиялык аймак. Бул өңүттөн алып караганда ушу тапта Орто Сай айылына эмне курула турган болсо, келечекте бул аймакты кемелине келтирип, жамалына чыгарып, келген меймандардын көз жоосун алып, суктандырган имараттар курулушу керектиги терең талданып, анын күнгөй тескей маселелерин эске алуу менен салынышы керек. Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстан калкынын басымдуу бөлүгү мусулман жамааты, ошону менен бирге кыргыз эли жалгыз жаратуучуга ишенип, ага болгон ишенимин көкүрөгүнө бекем сактап, башына күн түшкөндө андан жардам сурап, башына бак дөөлөт конгондо шүгүр келтирип, ыйман менен топук кылып жашап келген элбиз. Бабалардан калган нарк насил менен катар жаратуучуга болгон ишеними уялаган руханий дүйнөсү бай калкпыз. Бүгүнкү күндө ибадатын калтырбай мечиттерге барып, жан дүйнө тынчтыгын издегендер арбып жаткан маалда мындай ири мечиттин салынышы заман талабына шай келип олтурат. Жума күндөрү жума намазын окууда мечиттерге адам батпай, ыңгайсыздык жаралып келатканына да күбө болуп келебиз. Пайдубалын түптөп жаткан мечитибиз ошондой ыңгайсыздыктарды жоюп, жалпы мусулмандардын мечиттин айланасында жашаган элдин муктаждыктарын канааттандырат деп ишенип турам. Курулуш долбоору дагы ошого жараша талап кылынып, бул комплексте бардык шарттары менен 20 миң кишиге ылайыкташаары, административдик корпусу жана окуу мекемеси да эске алынганы белгиленген. Мына ушундай ниет максаттарыбыз менен мечиттин имаратынын пайдубалын түптөп, ага мезгил кутусун салып жатабыз. Эзелтен бери элибизде жакшы тилек жарым ырыс деп айтып келет. Жакшылыкка ниет кылынып башталган мечиттин түбөлүгү түз болсун, элдин диний сабаттуулугун жогорулатууга кызмат кылсын. Ушу тапта ар кандай чагымчыл диний агымдардын кооптуулугу бар экени белгилүү. Мындай шартта өсүп келаткан жаш муундар ата салтын сактап, баалуулуктарыбызды барктап, ошол эле маалда ыйманын күчтөй турган мечиттердин курулушу колдоого алаарлык. Эми урматтуу туугандар, мечит медресебиздин пайдубалы бекем болсун, Орто Сай айылынын көркүнө көрк кошкон имараттардын санын толуктасын, босогосун аттап, ыйман жолуна түшкөндөрдүн саны арбысын. Мекенди сүйүү ыймандан демекчи, ыйман ынсабы бекем, мекенчил, эл журтуна кам көргөн эр азаматтарды тарбиялап чыгарган ыйман борборуна айлансын. Ya Rabbana ya Rabbal Alemin, naşı jetekçilerimizge ömürlerini uzun kılgın, densoluklarını çın kılgın, işlerge iyilikler ata kılgın, yaman köz sözlerden, kırısık balalardan Kudayım alış kıla görgün, tileklerdi özün kabul kılgın. Rahmat, aytkanыңыздар келсин. Rahmat sizlerge. Hem суранычыңызды мен аткарам. Менин да суранычым бар сиздерге. Баягы элди журтты аралап жүрөсүңөр, анан силерди дин адамдарды айтсаңар сөзүңөр өтөт, баягы жеңил кабыл алат дегенде. Өткөндө мына сиздерди көрүп калдым интернеттен, Кочкорго барып келдиңиздер, көлдү, нарынды кыдырып жүрөсүздөр.
ошондой сөздөрдү көбүрөөк айтып, элдин ичине тарбияга алып келип, ысырапкорчулуктан алып кетип, алып чыгышыбыз керек да. Намыстанып, биз кыргыз намыстуу калып келебиз да. Ошентип анан кирип кетип атат да. Аябай баягы жакырчылыкка ого тер батып кетип аткан моменттер болуп атат. Ошолорду сиздер айтып, тарбиялап турсаңар, билинип билинбей той кылып уюп аткандар да бар, бийлик тараптагы баягы чөнтөбү калыңдар да. Аны биз токтотобуз. Урматтуу президент, ушул темада пайгамбарыбыз үммөтүмдө эки тайпа инсан бар. Эки оң болсо коом оң болот дейт. Биринчиси омара, жетекчилер жана алымдар. Кудайым буйрса биз колубуз жеткенче аракет кылып атабыз. Ар бир жума баянында эл менен жолукканда ысырапкерчиликти жоюу бул негизи биз көтөрүп турган маселелер. Сиз 54-эме менен чыгарып колдоп атасыз. Бирок ошол эле кезде бир гана алымдардын айтканы менен болбойт экен. Кээде ошондой мамлекеттик деңгээлдеги эмеде чоңдору, жетекчилерде ушул маселеде бизге эриш аркак болуш керек. Ошол эле кезде биз тыюу менен чектелбестен айтып атабыз. Буну биз жасаба, атаңа сооп жасайсыңбы? Жолоңдо суу чыгаар, социалдык объекттерди салга, көпүрө салгыла, мына жаз келди, көчөтө отургузалы, башка кылалы. Муну соо чоңураак. Ошол эле деңгээлде мисалы айыл өкмөттөр башкаларда ушул нерсени эме кылыш керек. Биз мисалы 50 жылдыкты башканы өткөзөм дегендер келгиле, ушуну аткаралы дегендей сунуш берип, бул тыюу эмес, башка бир жакшыраак жолуну. Бир курсак деле той козуп албастан, элибизге келечекте бир чоң пайдалуу иштерди жасайлы деген. Уруксатпы. Ошол сиздин жарлыгыңыз менен мына бүгүн эле маалымат келди. Бирөө атасына 400 000 сомго аш кылайын деп атыптыр. Мына бүгүн ошол диндер ыймандуу бир дозу бар экен. Ошол айтыптыр да. Ушуна могу мечитке келаткан жол өтө жаман акыбалда. Ошого жардам берсең, ошол наоборот тиет деп, ошол 400 000 сомун бүгүн мына Бишбек мечитине алып келип берип, ошол жердеги тротуарды эң сонунда ошол жерде канча киши басып өтсө, ошонун атасына тиет. ошонун результаты кетип атат да. Сиздин демилгеңиз менен Кудайга шүгүр. Мына ошолорду мына жеткизиш керек да, элге жеткизиш керек. Убакыттан пайдаланып биз бендеге ыраазылык билдирбеген Аллах Таалага ыраазы болбойт. Журтбашыбыз сизден ыраазыбыз. Ошол эле кезде ушул мечиттин салынышына ар бир салымын кошкон сөзү менен, кол коюусу менен, жери бөлүү менен ушул жерде Таштөбөнүн депутаттары, башкалары турат. Ошондой эле бул жерде келечекте иштеген баардык инсандарга, дөмөрчүлөрүбүзгө жараткан Аллах Табарак жаннаттан мындан да коозураак үйлөр насип кылган болсун. Элибиз бул мечит Кудайым буйрса биримдикке, ыйманга чакырган ыйык мечиттерден болсун.